Неге мені мында қылып атасың? Сындырып ем, айырып ем деп сен айттың. Неге мен ұштан айттым? Жоқ, Алланың алдында өкілдік. Жоқ, сіз Алланың озанып қалдыңыз. Қай сөзден үш сөзді айттым айтыңыз? Қай сөзден? Сіздің қай сөзден үш сөзді айттым айтыңыз? Енді көрөбүз деген. Сіз чындықты айттыңыз. Құдайды озантасыз ба чындықты айттыңыз? Жоқ, мен саған точно мындай сөзді айтпаймын. Жоқ, сіз точно айттыңыз. Бізге қаншадан қарап тұрды? Аз айтты да, сіз айттыңыз. Ошол сөзді мен қашан айттым? Мен де адаммын, мен де пенде, мен жиним келеді. Маған бір сөз айтып берсе, ол сөз өзіме шықпайды да, чынбы? Сіз қай сөзді айттыңыз, ошол мен сөзді айттым. Жоқ, мен саған мысалы эми бізге бийлик келди деп айтқандырмын. Айтыңыз. Бирок ошондой дегенден кейін сен сразу баштадың. Мен саған энең дегенім жоқ, атаң дегенім жоқ, а? Мен дагы сөз записі бар. Дейін, жақсы екен записі. Записі қойып берсеңіз болды. Алмаз аке, сіз ана Кутманға назначение қылғаныңыз чынбы? Мен бұл назначение, бұл қағазға мен қылған емес елем. Бұл қағазға, бұл анау подпись қойылған парақты менен алып кеткен. Начальник Корея мен қойғанмын. Бирок числолор бұл бөлек жазылған. Мына немесіндечи. Бұл Кутманды мына Манас акеге берген парақты алып кеткен. Кутманға мен берген емес елем. Кутманды мен бұл экөөнү қойған елем. Урматтуу Жоробеков, айтсаңыз, Кутман сизди алдадыбы? Алдамчылык кылдыбы сизге карата? Кандай алдамчылык? Сен мына акчаңды беребиз, мына жаңы жылга жакын деп тур. Бүттү ушунда, алдамчылык. Иштеттиби? Иштетти бекенди? Иштетти, туурабы? Сиз билгенсиз экен иштеткенин, туурабы? То есть мынау договорду, келишимди түзгөндү сиз билгенсизби, Ыдырыс? Жок, мен аны көргөн эмесмин. А сиз сурабадыңызбы? Сурасаңыз азыр. Бул менин бул жөнүндө келишим түзүп экөөнү иштеген вообще мага айткан эмес. Жок, сиз ушуну келишим боюнча качан билет атасанда? Кече билип атпаймын мен мына немелерди. А сиз хорошо билгенден кийин сурадыңызбы? Эмне себептен сиздин атыңыздан келишимди түзүп атат? Бул неме биринчиден начальник карьер болуп эч ким менен келишим договор түзүшкө акысы жок да. Жок, ага чейин иштетсе кантип иштетти? Эч кандай акысы. Ол мен начальник карьер деп эле ойлодум мен. Ошентип. Хорошо, начальник карьер болсо дагы иштетип аттыбы экен. Мунун путу сынган. Анан бул ордума ушу карьер кылып неме начальник карьер Азырында сурасаңыз, сиз келишимди түзгөнсүзбү? Biz 1 yılga tutuyoruz. Bunu parçalı jasagan, orijinali yok. Yok diye oynamadın. Alып келе албайсың. Жоқ. Жоқ оригинал. Договор. Вот смотрите, 1 жыл, хорошо, 1 жылга түзсүн. Сиз билдиңизби, что 1 жылга түзгөнүн? Билгенсизби? Январда билдим. Макул элесизби ошого? Түзүп алгандан уже бүтүп атат, сүрөң ошондо билип атпайбы? Иштетип атат, 2 жыл иштетти экенди. Билесизби, канча Кутман ага аракетти жасады, канча акчаны киргизди, билесизби? Сен билесиңби? Жок, сиз билесизби? Мен сизден сурайм. Мен ашыкча, аябай жакшы билем. 4 миллион берет элем деп атат. Менин алын алып түшкөнүн да, расходун чыкканын бир барбы билем. Всё, вот билет экенсиз. Ошол жер Переводда тургандан жок, бери. эми суроо да. Чоң токтоп. Аны башлайландырбай. Мына мамлекеттик печаты менен экспертизаны кагаз турат. Канча көмүр чыкты? Хорошо, чыкты. Эми ушундай маселелер сотто чечилет. Мамлекеттин жерин казганда расход эсептебейт. Канча көмүр чыкса ошону төлөшөт. Хорошо, төлөткөндө булардын да эч кимдин казган укугу. Төлөткөнгө силер туарып менен кайрылдыңарбы? Экоинспекция бар интервалыңызда. Да, у меня вопрос прокурору УК. Лицензияның срогу токтоптур. Вы как прокурор будете реагировать? Мен сізге бір нәрсе айтайын ба? Да. Вы как Неге прокурор? мына карьерді маған байлап атасыздар? Сага байлайм, сен, Чобоком, сен, Коптукан, сен. Siz özünüz жаңадан бери карьер менен Азыр мындай жөнөкөй сиз карьерден сыккан мындай жөн эле турган прокурорлуктар мындай Ооба. суроо берип атабыз да. 7-3. Прокурор вообще тиешеси Угуп туруңуз, хорошо. Мен Кутман уулу Шермат уулу Кутманды бул жерге жазып. Бизде начальник карьерди айттым, а? Начальник карьер договор түзүп атат, а булар, а? Договор түзүп атат. Бул договорго алып келгенде мен сурадым да. Мен Кутман мына жерде жетиштүү көрсөттү. Булардын договору 10 жылга түзүлүп атат. Бул фальшивый документпи? Чынак мени кызыктырыш керек. Оригинал Мага угуп тургула. Менин ошо эмеде иштеген адамдардын айлыгы төлөнүп, мамлекет налог төлөнсө биздин кызыкчылык ошодо болот. А булардын кызыкчылыгы, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы. Мен бул жерде бир вопрос барлыгын тактап коем. Эмне себептен Кутман менен булардын ортосундагы жеке мамилеге мен тыгылышым керек? А менин неге тыгылыш керек? Чоп койбойсуң, ана директоруң келип атат, письмо берип атат. Чакыр дебейсиң, Мага бир жол айттым. Мен onu чакырган да жок. Мен бул договор түзгөнүм жок да болчу. Дагы жок. Мен көргөнүм. Мен качан көрдүм? Мага ошондой
Ак үйдөн звоноктор келгенде, Кыршап айтады, Мукорго органдар келгенде, анама чиновниктер чыккандан кийин мен Кутманды издей баштадым. Кутман келчи, сенде эмне кагазың бар десем, Кутман мына чоң четка менен келди. Кутман кагазын куд ушинтип мына караган. Кандай договоруң бар? Эмне турат? 10 жылга договорубуз бар. Берите, что договор. Можно посмотреть? Возьмите. Арканды бетте ошо калган өзү. Эми унутуп. Сиз onu көрө бериңиз. Анан кийин дагы дедим, менин мына жерге көрсөтүп койгон. Биздин 6 охранабыз бар. 6 охранабыздын айлыгын төлөсө, одан ашкан услуганы биздин коргоо агенттигине төлөп берсе, мен ошол гана менин кызыкчылыгым. А булардын ортосундагы канча акча иштетти, канча ал биздин кызыкчылыгыбыз эмес да, чынбы? Мен өзүм услугамы алып кетип болду. Булардын ичинде жеке мамилесин мына азыр бардыңыз. Неге мен булардын жеке мамилесин мен карашмын? Неге мен бул лицензия текшерип беришим керек? Неге мен булардын договоруна карашмын? Неге мен карашмын? Анда неге охранасына киришип атасыз? Неге мен охранасына киришпейм? Мен охрана агентство мага тиешеси жок дедиңиз. Жок, мен ошо охрана агентствону мага байлап аткан мен киришип атпаймынбы? Мен бай жооп берип атпаймынбы Азаттыктагы журналистке, мырзага? Мен качан кириштим? Ошондо мага чыгып баштаганда киришип атпаймынбы? Жолдош. Ого чейин мен договорго мен киришкен эмесмин. Сен прокурор, мамлекеттик чиновник, сен ошо керекти коргосуң керек эле. Коргош керек эле. Жок, мыйзамсыз керек, болбойт. Это договор о совместном действии, но здесь права подписи нету. Право первого Бул мурда ошон магазинди тоноп, Бакендеги адамдарды каракчылагынан кеткен бул. Бул өзү мындай да. Бул каракчы бул. Бул мындай болду да биздинче. Бизге менин улукка да бир сомнение болгонумчу. Себеби биз бул 1 жылдан бери милицияларга жазып аттык да. Деректи жаз дейт, жазабыз, барабыз, биздики барат дагы эле. Кичине эле райондун ичинде эле пут ташып эле жылбайт. Өдөгө барбайт, анан кийин ага барды, бу барды, 6 ай өттү, бүт барган, анан кийин мукурап уудун өзүнө барып анан сурадык да, ушундай бир карабайсыңарбы, бул акыйкатчылык барбы десек, ака, биз жогору жакта шеф бар. Ошол бүтүрүп коет, кайрып коет деди. Финполго бериң деди. Анан биз Финполго бердик. Сиздерде факт жок эле ошол өмүрзак. Эми фактысын айтып атам, азыр сен болсоң, мен азыр эгер сен мында карындаш, мен эми азыр мен көрбөгөнгө деп атам. Азыр бул жерде себеп мен азыр фактыларды айтам. Мен ал милициялар менен сүйлөшүп атам. Милициялар ошондо ал жакта мындай болуп атат, дегендей деп атат. Мен фактыңдан мен силерге саярып айтпайм. Ошол болгондо алар айтып атпайбы, биз жогору жакта сүйүнөбүз. Ал үчүн эле шектөө. Угут туура. Аяк. Ошол айтканда. Бул жерде алар жагын булардын милиция жагында мафияда чоң нерсени айтып берди магачы. Мага бир эмес 2-3 милиция айтып берди. Эми айтканда айтышка туура келип атат. Бизде бул жерде деди Сүйүнөмүрзактын айынан деди мынандай билим арбы жоктур иштейт экен. Зам болуп иштегендер бар экен. Алар начальник урат экен даже. Азыр эгер Сүйүнөмүрзакты жумуштан алып койсо, ошо милицияларга сурасаң, ошол айтат эле. Мындай болгон эле, мени мындай болгон дейт эле. Эгер аны иштен албагандыгы үчүн алар эч ким эч нерсе дей албайт. Кече ошол жерде стадиондо турганда эмне үчүн адамдар кол чабып атты? Айта албайт. Бирок туура болуп атат, кол чабып атат. Туурабы? Ал жөн нерсе эмес да. Башкалар деле чыгып ушул өмүрзактарга каршы бардык. Биз эми мындай келгенде барып туруп, сага мынантты го, сага мынантты го деп биз сайыстыра турган нерсени айтпай атам. Болду түшүндүм. Эми 1 мүнөт сурайм. Жеке ушул ага эми ушундай. Сиз мага ким аркылуу келдиңиз? Ким аркылуу? Сиз мага мени ким аркылуу таптыңыз? Чындыкты айтпайсыз, Кудайды озомадыңыз. Ким аркылуу келдиңиз? Эми сен мен ачык мен айтпайм. Сиз ачыймагама мен агама асылып атпайсыз. Мен айтпайм. Сиз айтышыңыз керек. Жөн мен айтканды айтып Ким атам. аркылуу келдиңиз, мага айтыңыз. Ким аркылуу келип мага мешитке келип атасыз, айтыңыз. Мен айтпайм. Көрдүңүзбү? Сиз айтып коелу. Мен просто өтө жакшы, өтө адеп ахлактуу, Кыргызстандагы өтө көп адамдарды талим тарбия берген адам аркылуу мага чыкты. Ким? Булар Алмаз ака. Алар мага чыкты да айтты, Улукбек, менин бир Алмаз деген досум бар, жолугуп кой деп. Мен ошол кишиге сразу айттым. Ака, мен ошо аралаштырып алам. Ошол киши ким? Мен айтпайм. Бул киши айтсын, бул киши айтсын. Потом ушул киши айтсын. Ушул киши айтсын. Мен айттым, аксакал, мен ушуга аралаштырып алам. Жогултпай, бир эле сөзүн угуп койчу. Ака орозо элек, а? Мен айттым, болду дедим, келдиңиз. Мен Сулайман Тоолу асырда болом. Келди, Стучкин айттым, акалар дедим. Мен келишим түзүп алдым дедим.
Мен келишим түзүп алып, эки жака секрет турган менин мүнөзүм жок деп. Мен Кутман менен келишим түзүп, биздин охрана иштеп атты. Мен буну Кутмандын охранасын түзүп туруп, мен силерге кайта иштей албайм. Ошо бул Фаршиви түзгөндөн көрө биз менен түзбөйсүңбү? Мына бирок фаршиви. фальшиви менен өзүңүз фальшиви кылып, onu сотко чечип алыңыз. Фальшиви, чынбы, onu өзүңүз чечип алыңыз. Мыйзам берекет да. Ошого булар азыр алмаз экен. Сиз өз Кудайды озандыңыз. Биз баардыгыбыз башыбызды сайдык. Улар кандай жолго болсо биз таяр. Кишилер ұят болып қалмаш керек. Сіз şu кишилер озан келдіңіз. Чындыкты айтыңыз. Азыр айттыңыз. Милиция кызматкери. Азыр мына сиз алмазга кечеки адамдарды уурдап барып урганды эсип билесиз. Карашун. Аны онда биз өзүбүз каматпай койдукпу адамдарды. Урган адамдарды. Ошол адамдарды биз өз таптырбай койдукпу онда. Мурушканга киши чокулдашып кетти. Эмне кылдык? Эмнеге биз ошол турган жокпуз? Адам оружияларын тартып алып коюп атат, октоду алып коюп атат. Эмнеге онда биз ушундай эле монсу болсо, Сүйүн Абылаев ушундай эле кыйын болсо, анда эмнеге бизде камалбай атат? Неге отырасың ушул жерде камалбай? Аслы отурганда мыйзам боюнча ИЭСте отурушан же түрмөдө отурушан керек. Мыйзам боюнча ошо отурушан. Сен охраналарга биз директорду, башканы, Ыдырыс Манаскы лишний кесе киргизбегенде приказ берип атасың. Нүчүн ошолор сен охрана нүчүн киргизбей коюш керек? Ким айтты? Барды охрана айтып атат, бакыт айтып атат. Барсак айтты, анау деди. Ал Ыдырыс Манас мен таанысыңбы? Кара сууда начальник милиция мен тууган болду. Машалла. Мына тергөөнүн начальниги уягала болду. ана Дело түшкөн тергөөч Аяшулун болот. Бардык болуп коркот. Акыры тергөөдөгүбүздө да Ашта деди. Алып кеттиң деди. Сүйүн Өмүрзак былчытатып атат, коктоп атат деди. Звондап атат деди. Олуң деди. Начальник милицияны барды. Ошондо саат 9-га чакырдылар. Булар Кутмандар 12-де барды. Начальник милиция тергөөч, зам, олор, булар болуп туруп 10 чактыбыз 12 чейин 3 саат барды. Начальник милиция эмне кескенин дей албайт. Анан Копандын начальник кому ака элдештирип коюн деди, макул деди. Чакырды. Барганда эле мунун 30 баласы ошо бар. Кечке Копанда турду. Ошол жерде ал болду, жанагы 3 миллион иштетип ал дедилер. 4 миллион кыл бер мына директор айтты. Берели деди. Только сразу акчабыз жок. Берели дегене макул деп турган нарак бар звондады дагы. Жандарлар айтып Сүйүн Өмүрзак чыкты деп. Бербейсиң. Мойнуң 100 жылдан берсең. Ол жаш баланы корктуп мындай пунктте. Азыр ошол камалат, булар таптаза чыгат. эми карап туруңуздар. Булар ой ошол. 1 минут. Ошого апарып. А Сүйүн Өмүрзак чыккан болсо, Сүйүн, жок, телефонун ултан, телефон алып туруп распискасын алгыла. Сүйүн Өмүрзактан же Бишкек номери чыккан болсо, же мен номерим чыккан болсо, Сүйүн Өмүрзак номери чыккан, сиз жолуп калган болосуз. Вы как прокурор ответьте, пожалуйста. Лицензия токтогон жерден карьер иштетсе болобу? Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. Мен лицензияга эч качан киришпейм. Жоқ, как прокурор, как специалист, скажите. Угуп туруңуз. Мына договордо 7-пунктта лицензия ким мойнунда болуп атат? Ыдырыс Манас мойнунда болуп атат. Аны узартып бериш, аны чечиш Ыдырыс Манастын мойнунда болот. Бул Шерматулло Кутман мойнунда болуп атат. Шерматулло Кутман туруңуз. Макул срок бүткөн болсо, аны Ыдырыс Манас узартып бериш керек Шерматулло Кутманга. Шерматулло Кутманга айтып боюнча 30 миллион сом акча, 30 миллион сом акча вложение кылдым. Ошол жерде звонок кылды. Эгерде 30 миллион сом акчаны берген болсо, улуу ака мен чыгып кетет элем деп мага келип айткан сөзүн айттым мен силерге. Мен баардыгын чакырып сүйлөшкөм. Мен силерге айтып коём. А булардын лицензиясын узартып бериш, мен силерге дагы бир жолу айтам. Мага факт что менин көзүмдүн ортосунда, Шермат Кутмандын көзүнүн ортосунда эмне бар? Келишим бар. Ал мага услуганы төлөп берсе, болду мага жетет. Жо, эми ал деген неуполномоченный болот атпайбы? Неуполномоченное лицо менен келишим түзүп атасыз. Ким? Неуполномоченный. Эмнеге мына приказдар, эмнеге мына договорлор? Сиз угуп туруңуз. Эмнеге сиз ушуну көз баштап атасыз? Мынау договорду, мени кара. Мынау договорду, мына давайчылык түзүп атат, мынанын номерин мына кетип атат, көрүп атасыңбы? Сен каякта контракт? Эмнеге сиз ушуну көз баштап атасыз? Мен договорду Эмнеге сиз угуп туруңуз? Шерматулло уполномоченный, анын немеси доверенность түгөн. Эми карап туруңуз. Февралда эле, январда эле, 18 январда. Адвокат айым сиздерге четко. А сиздин адвокатыңыз эмес, аны комментировать этпең. Она не имеет отношения к вам. Ошол сизге түшүндүрүп берди. Мыйзамдуу жолун түшүндүрүп Как берди. прокурор, ответьте на вопрос. Лицензия түгөнгөндө иштесе, олор срогу Мен түгөнгөндө алдыма ошону арыз жазып келсеңиз, мен сизге письмен жооп берем. Вы как прокурор. 100 жыл бардык кой. Эмнеге жооп берсиң? Сиз ответственность прокурорсуз.
siz Неге мен жооп беришим керек деп атат. Мен прокуратурадан чыгып, формамды чечип, мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды колдоп келдим берген. Прокурор мен ал жеке жаран катары жооп берип атам. Неге мен карьерге жооп беришим керек? Жооп Жоқ, бербейм. карьерге тиеши болбосо деле лицензия токтогон жерден уголда бул. Аны жазсаңыз мен жооп берем. Не хотите отвечать? Кечиресиз, мен суроо мынтип айттыңыз да сиз ошо Мухаммед Момар коргоо агенттиги мага тиешеси жок дедиңиз. Бирок кайра мен бул менен келишим түзгөм деп атасыз да, биз түшүнбөй калдык. Тооба. Сиз келишим Мен сөздүн түзүшкөнбү? түзүшкөн. Мен карап туруңуз. Мен бая айттым, бул мен жок деле Усманов Жалал менен келишим түзүп атат. Булар кийин мага чыгып атат. Мени байлап атат. Мени ак үй көгүнө чыгып атат. Анан мен бул Кутманды чакырып атам. Мен бардык биздин команда охрананы чакырып атам, директорду чакырып атам, баардыгын чакырып отуруп сүйлөшүп атам. Не основание ана Кутман мана келишине баардыгын папкада койду. Будан Кутман да будан көп кагаздары бар. Мен көп кагаздарын көргөм. Бул жерде. Ошо айтам, через сот аркылуу мыйзам талаасына чече берсин аны нерсени. Мен мына нерсеге жооп берип коеюн. Мына. Экинчи вопрос, ушул менин юридический лицо болгон коргоо агенттигинин кызматкерлерин уруп, оружияларын тартып алып, окторун алып койгондугун ким жооп бериш керек? Мен ошону кызыксыздап келдим. Эми алиги не дейт? Ууру дейт. Кыйкырат экен, ууру кетип атат деп. Уурун жүрөт экен, ууру кубалап дейт. Өлгөнчө топ. Мен барам. Өлгөнчө карган. Кудай кааласа мен карганбайм. Сен карган болбосуң. Деги жоксуң. Мына не? Ол Не мына? өзгөчө. Кечире алайынчы. Улуупурда. Мен буга эч кандай тиешим жок. Өзү мени качан ушинтип Мухаммед Умар кылып мени агам байлаганда айласызда мен жооп бергенге туура келип атат да. Жок, азыр кайра коргоо агенттигинин кызыкчылыгын коргогон келдим деп атпайсыз. Жок, мен өзүмдүн кызыкчылыгымды колдоп атам. Өмүрзак Сүйүн, Өмүрзак Улук, Өмүрзак Эленор деген үчүн мен келип атам. Азыр улуупурда. Кутманды сиз чакырдыңызбы же Кутман сизди чакырды жок? Кутманды мага ушундай звоноктор келип, мына окшогон улуу урматтуу адамдар келгенде мен Кутманды чакырдым. Кутманды чакырып, эми ол адамдар мындай бир нерселерге алаша турган адамдар болду. Жакшы. Ак үйдөн деле чалуу болду деп атпайсызбы? Ак үйдөн чалуу болду. Ак үйдөн чалуу болду. Саясатчылар чалды мага. Укук коргоо органынын кызматкерлери айтты, мен ошол адамга кече айттым. Кече ошо азыр да иштеп атат. Азыр дагы ошол мындай доңсуз иштеп атат. Мен айттым, урматтуу полковник, сиз мына абириңизге койдум дедим. Мына ушул жолчурактагы балдардын тагдырын сен абириңе койдум, сен абириңе жооп бере бер дедим. Себеби дегенде ошолордун абири. Потому что мыйзам талаасында укуктук баа бериш керек аларга. Ар бир 25 адам бара, 10 адам бара, 5 адам бара, ошонун ар биринин аракетине мыйзам чегинде укуктук баа бериш керек. Бирок ага берилген жок, эмне болду? Кылмыш. Себебин мен билдим. Бул киши бирөө начальниги Булукен, Булукен, албетте. Олар эки арыз жазды, биз Мухаммед Азыр улуупурда бир суроо бар да. Карабатан көп жаап калган. Иштен кийин жооп бербейм деп атпайсызбы? Негизи мыйзамды билген адамсыз туурабы? Жөнөкөй жаран ата. Мисалы лицензиясы, мисалы убакыт. Мен сенин сурооңду түшүнүп атам. Ошону жооп берем. Түшүндүңбү? Мен өкмөттүн сурооңду, өкмөттүн кызыкчылыгынан түшүнүп атам. Ошону жооп бербейт. Жок, мен журналистмин. Жок, сен журналист экенсиң. Иштөө дагы экенсиң да. Мен түшүндүм уже. Жок, андай. Немен Жок, угуп туруңуз. Сиз айтпайсызбы, азбайдан. Неге мен неге саат 3кө чакырбадым? Потому что мен кызмат убагында болчумун. Мен ошончо айттым. 6:30га 6да жумушум бүтөт. 6:30га формамды чечип келип жооп берип келдим. Неге жооп бердим? Себеби дегенде бир үт көрүп үйрөткөн, бир үт көрбөй үйрөткөн. Мен ушу силердин алдыңа дейм канчалык деңгээлде түшүнөсүңөр, канчалык деңгээлде өзүңөрдүн ичиңерде бир инсандык нерсе менен баа бересиңер, ал сен өзүңөрдүн абириңер. Мен сени алда актанбайм, жактанбайм. Мен бул жактанган келген жокмун. Мен мисалы булардын айттым го, лицензиясына, булардын приказдарына менин өзү киришкемин акын жок. Койган, жашыл Мен силер мага атай ошол коомчулуктан менин мага үй бүлөмө, менин фамилияма тигендиги үчүн мен атай силерди топтоп келип мен маалымат берип коеюн. Силер ар бириңердин аркаңарда силердин өзүңөрдүн элиңер турат, өзүңөр жериңер турат. Мен толук берип атам. Качып кутулуп атасыз. Ол охрана агенттигине беришиңиз керек. Ал жерде ким? Өткөндө тополон чыкканда аны дагы жооп бербей атасыз. мына карындашы Нариманда тергөө болуш дейт да. Аны эле ЗАГСта турган машиналардан жалдап 5 жип менен барышты. Не кызыкчылык менен барды ол? Сен карындашыңа не кызыкчылык ошол? Каяка барышты? Жол жайга көмүркенге барды. Ким менен барды?
O'sha yerda o'g'lon Roskasi vardır, başkası vardır, kıskası. Андан эмнеге осмотр место происшествия болған? Hiç başlamayan var. Yok, Yok sen aslında niye kardeş asfalt tezdes yok olsa, tergemese, nege var seni? O yerge bir tergöçmenle pomte bir uçak kola koyamaz gerek de. Sen 5 maçla, adam Zakistan çıkan maçlarga giyasi tölep dur karındaşı. Доказать etkiliyiz, men bargan qarindashim bor. Var. Доказать etkiliyiz. Sen olsun, tanı ve dönsün. Misal için buna o prokurordan geçkenindeki bayağı bir kamoktan olup başka kılıp bir böyle 40 bin karşısında 20 bin dolar maçlar statüsü şu olup ketkenini oyunu alasın da. Ha? O şunca ketkendi. Bu murda maşaylık oldu, azı da maşaylık. Bu evde kartlar ayıptı. Sizin alalım. Başka temaga vurmayalım. Şu gemi oyuncu da söylüyor. Мен да бир орда окууда кечире салып. Bu yürümez de Ачык маалымат берүүнүн калыбын чакырып атасыз. Анан ондого кайсы саясатчыларды салып атасыз. Koy Бул жагын verirsin, билмейм. almaz Ол eken да olsun. досун ачык айтсам. Ortada bir adam var iken de var bir. Eki öngörde bir. Мага биринчи Ахмат Келдибеков чыкты. Ахмат Келдибеков чыгып, Улукбек ушул кендин немелер менин индилерим болот. Мен ушул Ахмат Келдибековго айттым. Ахмат ага, мен сизди аябай жакшы тааныйм. Сиз саясатта өзүнүн ордуңуз бар. Элдин көп көйгөйүн чечкен адамсыз. Мен сизге бир эле суроо кайрылайын. Ошол жерге Шерматулуу Кутман деген өзүнүн 7 жыл Кытайда окуп келип, атасы жок экен якыбы, апасынын колунда жүрүп, ошол өзүнүн достору менен биргеликте канча сумма салды билбейм, хот 500 сом салсын, хот 1000 сом салсын, хот миллион салсын. Ошол акчасын салып, ошол жерде Кытайдан келип, ишкер болуш Кыргызстанда иштейинип келген адамды булар алдап коюптур. Ошондуктан сиз ушуну карап коюңуз, Ахмат Келдибеков айтты, ошондой болуп Улукбек dedi. Ошондой болуп турбу. Анда мен пастым. Meçhit aldı. Ne? Oşan meçhit aldı. Мен карап туруңуз. Болду ошол. Одон кийин мага бул Алмаз ака, эми мен керекти нерсени биз мусулманбыз. Мусулмандын биз ушу акыретти ойлоп атабыз, бул кишилер намаз окуйм деп атат. Чындыгында жакшы адам чык. Мен бул булар менен жолукпайт болчумун. Ал жолуккандыгы мен башыма муш болуп атат, чын. Мен жолукпайт болчумун. Ошол адамдан суранып 1 мүнөт келди. Мен ошондо келгенде өкөнөттөн жакшы сөз айткам. Агалар, мен ушул күнөөбүз баткенде иштейм. Мен ага эч кандай тиешем жок. Силер ушундай ушул айтканда ошо айткам. Ушу договордордун баардыгын мына эгерде Кудай дожон болсо, сот аркылуу жокко чыгарып деген. Соттон кагаз алып барсаңар, Кутман ошол жерден чыгарып ийет деген. Мен ушу жол көрсөткөм, чын болмосо. Кутман азыр сотко дагы да бериле экен. Мен ошондо көрсөткөм мен буну жолду. Прокурор катар мыйзам жөнүндө. Мына келишимди, приказды жокко чыгарып туруп, анан кийин соттун чечими менен барсаңар, Кутман жерден чыгат, анан биз дагы чыгып кетебиз деген. Ошол менен биз эмне болот? Кутман иштен кетсе биз да кетебиз да, чынбы? Деп мен ушуну Алмазга турат, өз Кудайды озгонду. Мен ушул Алмазга ушунтип айткам. Алмазга биз менен иштеше бербейсиңби дегенде, жок ака, менин принцибиме тур келбейт. Деп болса биз менен иштешпейсиңби? Жок. Сага разы жок эмес. Көрдүңбү? Мага разы өтө чоң. Мен адамгерчилик менен, адамгерчилик деген нерсени өтө жакшы баалайм. Туура айтат. Разы өтө чоң. Кутман азыр өзү менен өзү карзын төлөбөй атат, чыккан көмүктүн баарын ушула жер. Бардым, о Кутманды карыз өтүп турат. Саларга карыз, башка карыз, Манасыга, жол кыра карыз. Манасыга, трактористерден айлыгын бере албай жүрөт. Алмазга, илгери билсек турат. эгерде азыр мусулманбыз. Бардым ушул жерде. Улуп тур, майли. Кыршабай деди, улуп тур. Болду. Майли мен жет. Валлахи да касам ичсем. Мен касам ичсем. Алла мотоюп касам ичсем. Ушул адам жалган ушул адам касам ичсе, Аллах биз жазалаган болсун. Мен ошол көмүрдөн өзүм алып келдирип, бир убакыт саткан болсом, валлахи Аллага касам ичем. Вакыт Мен командир. Улуп туруп, мен айтасыз. Валлахи мен айттым. Аллага айтып касам ичтим. Мен мусулманга айттым. Ал көмүрдү мен билбейм дагы, тийиштигим жок. Мен нени билем? Мен ушулардын ишчилерге берген акчасын билем. 120 мың сомдон договорчун билем. Башка эчтекесин билбейм. Эми мени саткандыгымды валлахи мен касам ичсем ушул кишилер. Кудай жазаласын эгерде ушундай болсо. Ичим валлахи да. Ничүн? Эмнеге ичпейсиз? Ичим мен ичим болот. Тергөөчтөрдү коркутасың. Дагы улуп турула. Дагы касам ичем. Дагы касам ичем. Валлахи касам ичем. Бир тергөөчкө звонок кылсам, бир начальникке звонок кылсам, бир начальник УДга звонок кылсам, ушул иш боюнча тоскоолго деп. Валлахи Аллахым айтам. Бириси чыккан эмес. Ошолор мага чыккан. Ошол УДдан дагы, РОВДдан дагы лично өздөрү чыккан мага. Мен ошо айткам, мыйзам талаасынан чечип койгула деген. Сен авириңаны чечип койгула деген. Мына
Мен Алланы қасам ішіп айтамын. Бірісіне шыққан емеспін мен. Сүйін Омырзақовча. Сүйін Омырзақта шыққан емес ешкімсіне. Мен шықпан Сүйін Омырзақов кеткеніне 5 жыл болды. Bir нәрсеге араласпайды. Керек болса, жақсы izlесең, Сүйін Омырзақов ақырғы жылдары мына bir опердан вопрос шешкен емес. Bir опердан қойған емес керек болса. Саяси ушундай нәрселер болған. Егер чынлап білсеңер, Сүйін Омырзақов bir опердің тағын шешкен емес. Bir опер, bir начальник қойған емес керек болса. Онда міне 90 жылғы жаш эле бала биздин неберебизден эле 90 жылғы баланы сіз алып келіп начальник қойғансыз. Ені мага түртпеңіз оны. Sizde bet деген нәрсе жоқ екен. Мен аз көрдім сіздерді. Сіз потому что Құдай тағам ондан ушу неме жомок сага. Ол да жомок. Ол дағы жомок. Егерде ошол жерде Собезден, Генерал прокуратурадан, СМБдан, МВДдан ошол убакта саясий келтирип, мени межлестин группа түзүп, мени текшеришкен. Барлық әрекет. Мен туылып өскен активист записьмен баштап, бүгүнгө чейин текшеришкен. Эгерде мен аракетимден кылмыш состав болгондо, мен ошол күнү камап коймок бардыгы. Ол дагы курулай дома тухмат болгон. Мен ал адамга неге ушул кезде сот койгон жок? Мен силер сот коерат. Мына барды айтып кой. Бардыгына сот коерат. Эми мыйзамдарды слушабыз. Мен силердин от и до бери мына запистен бардыгыңарды алып туруп, ар бир сөзүңө сот коерат эмес. Мен мыйзам өтө жакшы билем. Эми карап тургула. Мен аркай алдым. Экөөбүз кошун айылдан болобуз. Угуп тургула. Ошо мен үстүмөн арызданған аял экөөбүз кошун айыл болобуз. Ошо бир тууган указ менин досум болот. Бир тууган указ менин досум болот. Дагы бир тууган указ экөөбүз тең чоң койгонбуз айыл. Мен ата тарбиясын алган балам. Мен эл деген нерсени түшүнөм. Бизде айылда чоңойгон мен. Мен эртең элдин бетин карашым керек. Эртең мен аксакалдардын, ортомун, улумунун эл ушу бир аяга теңелип эле койбойчу деген сөзү мен баардык нерсе бийик турду мен үчүн. Ошон үчүн аны нерсеге аралашкан жокмун. Ушуну эсигенен чыгарбагыла. Мен Аллага касам ичип айттым. Мен ушул жол трак боюнча эчтеке аралашкан жокмун. Мен керек болсо ушу жол мени Мухаммед Умар коомдук кызматкерлерин жок кылып, уруп, сабап талкап арзан алганда ушул күнгө чейин козбой, мына адам ушул жерде отурат. Бул адам ушул күндө мыйзам тала, эгерде мыйзам иштегенде, мыйзамдын мамлекет болгонубузда, ушунун күйөө баласы начальник тергөө болгондо, начальник роду тааныш болгондо, аяшуулуу тергөөчү болгондо бул камалыш керек болчу. Мен как прокурорга айтып коем мына. Олар карай албай пимпол. Көрдү, ошо камалбагандыктан ушул акыбалга келди. Ушул камалбагандыктан кечеги Сады Жапаровдун алдында кеңири сүйлөп атат. Ошол баланын форанеринде балдар барган. Ол баланын барганын билбейм. Ну бирок ошол баланын форанер барган, ошо фиксация болгон ошол жерде. Бардым. Менде мен силерге айтып коеюн. Кимин кааласаң, мен азыр бастаптан бардыгын ыргытам. Уят сөздөрдү да ыргытам. Ошо Кутманды пычак менен коркуткандан ыргытам. Пычак такагандан ыргытам. Бардыгын ыргытам мен. Кутман акыры коркуп келип, менен сураган. Ошол 20 баланын арасында ушунун балдары көчөдө, биз көчө балдарыбыз, биз көчөдө положенец деген адамдар барган ушунда. Ошол биз кадам басып киргизбей койгонбуз. Ошол булардын ичи күйүп, түтү, күчү жетпей, ушул акылды бизге түтүп атат. Себеби мен чындыгында мен Кудайдан башка коркпойм. Да мен спортсмен. Мен спортсмен дегим. Мен Алладан башка коркпойм. Ошо эсигеден чыгарбагыла. Мен уктурган, мен Аллага касам иштим, бул Аллага касам иче албадым. Мен эгерде мен башынан мен Кудайды болсаңдым, мен потому что сен жалган айтасың ошо касам. Сен коркуп атасың, мойнуңан баары жүктөлүп атат. Ошондон касам ичет. Биз неге? Биз касам ичет. Bir суроо бар. Эгер чындап муака алганы чын болсо, касам ичет коркпойбу онда эмне? Сүйүнгө мен карындашына айттым. Карындашымдан сүйүнү менен илгери бошто иштеп жакшы тааныйдылар. Акаңа чыкты деди. Бирөө айтты. Эчтең сүйлөшөм. Бопту. Siz ol жөнүндө сөйлөмөсүз. Касам жөнүндө сөйлөсөз. Каптым бар ошо жерде болду. Барсам айтты. Мыйзам чегинде болот. Түшүндү окшойт балалардан келгени кылгыла. Түшүндү бардыгыбыз, а? Бар деди. Болду. Окумаса дагы бир суроо, бул жерде биз түз эфирдебиз. Бул жерде биздин көрөрмандар суроо берип атат. Бул жерде сиз Оштогу өзбек улутундагы таксисттерден дойлап алат деген суроо болуп атат. Сиз буга кандай карайсыз? Ошол эгерде мен азыр кече да айтты, бизде асфальттан акча алат деди, 50 000 доллар машина берсек 10 000 доллар акчасын алат деди, чынбы? Ошол нерселер эгерде мен ошон үчүн мен Ош шаардык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмүнүн башчысынан мен өзүм лично суранып айттым. Ушул боюнча РКПга каттап тергөө аракетин жүргүзүп атам. Мен айтсам, мен биринчи жолу айттым, каттабады. Экинчи жолу айттым, каттабады. Үчүнчү жолу этемес каттабады. Мен эгерде ошондой кылмыш кылганымда, Кудайга шүгүр, мен кылмыштын кайсылык баштап кайсы бүтүн өтө жакшы билем. Мен ошо юридикалык билимим бар, Аллага шүгүр. Мен Кудайга шүгүр мусулманмын. Мен бирөөнүн акысын жегенде арам мен адалдан ажырата алам. Эгерде ошо таксистердин акчасын мен алган болсом, ал мага арам болот.
ошо эсиңден чыгарып алсын. Эгерде ошо мен бир такси акча алган болсом, мага келип, ошо Кудайды оозанып айтып берсин. Сен менен тойлогансың деп. Aytılmaydı ya o söz geledi. Hiç kim aytıldı? Top. Ben bir süre vereyim. Биз мен кошо, ha? Kariyerde doktor. Ulubek Mirza. Toktop. Evet, kaçma. Evet, kaçma. Sen kalk prokuror, memleketin mülkü kazanmakta sen o şoka topta girişe Sen var mı? sen bulmuş gelsin, sen amalsın.